тынч жаткан элибиздин бейпилдиги бузулду. Бирок Кыргызстандын чек ара жана күч органдарынын күжүрмөн даярдыгы, моралдык жактан бийик маанайы жана каармандыгынын аркасында өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн сактап кала алдык. Тилекке каршы чоң жоготууларга учурадык. Миңдеген жарандарыбыз жашаган жерлерин аргасынан таштап кетүүгө мажбур болушту. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө, жакындарына көңүл айтам, аза кайгысын тең бөлүшөм. Элимдин уул кыздарынын, айрыкча 12 жашар кызымдын өлүмүнө кайгырып, ичимен кан өтүп турат. Ошондой эле жүздөгөн жабыркаган жарандарыбыздын тез аранын ичинде сакайып кетишин тилеймин. Мамлекетибиздин, элибиздин кызыкчылыгын коргоп, жанын берген каарман жоокерлерибиздин эрдигине башым тийип таазим этемин. Жоокерлерибиз Манас атанын чыныгы урпактары, Кыргыздын нагыз эр жүрөк баатырлары экендигин далилдеди. Дарыгерлерибиздин, куткаруучуларыбыздын жана гуманитардык жардам көрсөтүп жаткан ыктыярчыларыбыздын ишин өзгөчө белгилейм. Алардын көкжалдыгы, эрдиги жана күйүмдүгү кийинки муун үчүн өрнөк. Кыргызстандын чек ара жана күч органдарынын айбат көрсөтүп, өз өлкөсүн өжөрлүк менен коргогондугунун натыйжасында сүйлөшүүлөр башталып, бир гана дипломатиялык жолдун зарылдыгы аныкталды. Мен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен 2 рет сүйлөштүм. Чатакты ырбатпоо үчүн чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялар ортосундагы ишинин натыйжасында тийиштүү протоколго кол коюлду. Ушул күндөрү курал жарак талап кылып, Баткенге барууга ашыккан мекенчил жаштардын жигерин туура түшүнүүгө болот. Алар да патриоттуулукту көрсөтүштү. Бирок толук кандуу кагылышууну болтурбоо үчүн жана стабилдүүлүктү сактоо максатында талап кылган жаштарга курал берүүгө мүмкүн эмес эле. Башкалардын катасын кайталаган жокпуз. Ошону менен бирге айрым чагымчылдар сырткы күчтөрдөн дагы коркунучтуу экенин унутпашыбыз керек. Өзүбүздүн күч органдарыбыздын аракеттерине жолтоо болбоо үчүн тартипти сактоо маанилүү болчу. Өз кезегинде биз өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүздү чектеш мамлекеттин айыл кыштактарын басып алып жана тынч элине кол салып, үйлөрүн талкалоого эч качан жол бербейбиз. Кыргызстандын чегинен чыкпоого, биринчи болуп ок атпоого бекем көрсөтмө бердим. Себеби чатак ырбаса, эки тарап тең мындан чоң жоготууларга учурамак, 100 миңдеген үй бүлөлөр кайгы муңга бөлөнмөк. Ушуну элибиз туура түшүндү деп ойлоймун. Кудай жалгап эки тарап кандуу согушту токтоттук. Кагылышуу дагы канча убакытка уланмак, бир жараткан билет. Куралдуу кагышуунун уланып кетишине эки тарап тең жол бербешибиз керек. Анткени биз түбөлүк коңшуларбыз. Ата-бабаларыбыздан калган жерибизди таштап, башка жакка көчүп кете албайбыз. Биздин максатыбыз элибиздин бейпилдиги, мамлекетибиздин аймактык бүтүндүгү. Ушул тапта элдерди жайгаштыруу иши башталды. Ар бир үй бүлөгө кайрылам. Ээлеп келген жайларыңарга кайтыңыздар. Талкаланган, өрттөлгөн тамдарды калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Эл аралык коомчулук бизди колдоп, ар тараптуу жардам берүүгө даярдыгын айтууда. Аларга ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары жаңжалды алдын алуу максатында коңшу же аралаш жашаган айылдарда эки тараптын аксакалдарынан, урматтуу, сыйлуу адамдарынан турган тынчтыкты сактоо комиссиясын түзүүнү сунуш кылып жатам. Болгон окуяны териштирүүгө тапшырма бердим. Чагымчылдардын жетегине жетеленип кетпейли. Согуш эч кимге жакшылык алып келбестигинин четин эле көрдүк. Мындан ары жергебизде тынчтык болсун.